Бүгүнкү темабыз негизги математикалык техникалар деп аталат. Биз окуучуларга сабак өткөндө теманы түшүндүрөбүз да, анан окуучулар негизи техникалары жок болгон үчүн баары бир ошол теманы түшүнбөйт да. Эми менде мындай суроо бар. Техника дегенди кандай түшүнөсүздөр? Математикалык техника деп атабыз. Ошондо бул эмнени түшүндүрөт? Угулуп атат, э? Жакшы, рахмат. Ушундай суроо бергенде кичине жооп берип тургула. Так. Анда менин суроом, техника дегенди кандай түшүнөсүздөр? Бул техника, мисал үчүн мен боксту ала турган болсом, мисал үчүн спортсменди, күрөш менен машыккан адамды ала турган болсок, боксерду, футболистти, ошондо бир приемду отработка кылышат да. Мисал үчүн боксер бир колу менен мындай соккондо 500 жолу, 1000 жолу соккондон кийин аны ой жүгүртүүсү жок эле колун шарт шилтеп, туура шилтей алат. Боксер ыкма ооба. Ошол сыяктуу математикада дагы техникалар бар да. Мен ушул жаңы китепте ОРТга балдарды даярдоо боюнча математиканы эки бөлүккө бөлгөм. Биринчиси негизги математикалык техникалар, бир 20 ашык техниканы таптым. Негизи бул бар эле нерселер. Техника катары эле бөлүп койдум. Андан кийин экинчисин логика деп, ой жүгүртүү. Демек, техника жок болсо логика эч кандай жардам бербейт да. Мисал үчүн боксерду деле ала турган болсок, ары бери соккон техникасы болсо, анан ал ой жүгүртүп, бул менин атаандашым мындай кыймылдайт экен, бул кол менен согот экен, мен мындай кылышым керек деп ойлонуп туруп, анан туура техниканы комбинация колдонот да. Ошол сыяктуу дагы математикада техника, логика деп экиге бөлүп койдум. Эми биринчи техниканы ала турган болсок, таблица дейин да, көбөйтүүнүн таблицасы. Мисал үчүн биз балдарга эсеп чыгарганды үйрөтүп атканда, мен дайыма балдарды курска келгенде текшерем да, көбөйткөндү билесиңби? То есть көбөйтүүнүн таблицасын. 11 класс болсо дагы мен ишенбейм, бирөөнө дагы ишенбейм. Текшеришим керек да. 8 жерде 5 канча, 9 жерде 12 канча деп 12ге чейин сурап коем, мындай таблицанын логикасын түшүнөт бекен деги деп. Кээ бирөө 9га чейин, 10го чейин айтса, 12син билбейт да, андай жок да деп тургандар дагы бар. Ошол себептен таблицаны сөзсүз турам. Таблицаны билген бала экинчиден экинчи техникасын мен текшерем. Элементарный мамыча түрүндө кошуу жана кемитүү. Бул 10 класс болобу, 11 болобу, 5 класс болобу, любой ушул техниканы мындай чек-лист текшерүү тизмеси катары өзүмө кылып алгам. Ар бир окуучунукун карап текшерем да. Мисалы үчүн көбөйтүүнүн таблицасын билеби? Билет, молодец. Андан кийин кошуп кемиткенди билесиңби? Көбүнчө мен мурун өткөндө мындай балдар муну билиш керек, чоң балдар деп анан баягы сразу эле теманы түшүндүрүп кете бересиң да. Бирок бала билбесе, мамыча түрүндө кошконду, кемиткенди, көбөйткөндү, бөлгөндү билбесе, анда ага мен башка теманы үйрөтүп эмне кылам? Мен ал балага биринчи мамыча түрүндө кошуп кемиткенди үйрөтүшүм керек. 11 класс болсо дагы. Себеби мен ага геометрияны кантип үйрөтөм? Элементарный таблицаны билбесе деген логикада сабак өтөм да, ушундай ой жүгүртүпчү. Мисалы, макул эмес болсоңуздар жазгыла. Эми мына экинчи техника бул мамыча түрүндө кошконду билүү, анан кемиткенди билүү. Ошондой эле үчүнчү техника, мисалы үчүн столбик, көбөйткөндү билүү, анан бөлгөндү билүү. Элементарный 7-ни 8ге бөлө алабы? Калдык менен. Бул 2 класс, 3 класс, ооба. Бирок билеби же билбейби? Андан кийин дагы сиздер мына азыр мен техникалар жөнүндө кеп кылып баштадым. Сиздер дагы комментарийге сунуштасаңыздар болот мына. Кандай дагы техникаларды кошсок болот? Мисал үчүн, булар негизгилер болуп атабы? Төртүнчүсүн айтсам,
негизги математикалык терминдерди билүү. Демек, терминдерди билүү. Терминдерди билүү дагы муну техника катары киргизип койдум. Себеби, мисал үчүн буруш бөлчөктү аралаш санга айландыргыла. Жок. Ооба, буруш бөлчөктү аралаш санга айландыргыла деген тема турса, андан кийин монтип айландырасың деп мен көрсөтүп койсом, мен буруш бөлчөк деп сүйлөй берсем, окуучуну ал билбеши мүмкүн муну элементарно. 10-11 класс айырмасы жок. Мен 11 класстар менен көп жыл иштегендиктен 90% билбейт мунучу. Анан буруш бөлчөк кандай болот деп сурасаң, аны билбейт. Аралашсаң кандай болот? Аны билбейт. Бөлчөктүн алымы гана, бөлүмү гана элементарно билбейт. Билбесе, анда биз эмне үчүн аларга термин менен сүйлөшүбүз керек да? Ошондуктан алар өзүнчө блокнот ачыш керек. Акыл эмгегинин маданияты китебинде Кепир агайдын мына ушул терминдер, түшүнүктөр системасы деген атайын бөлүмү бар. Терминдерди чогултуш керек. Бул терминдер любой биология, химия, физика терминдерди өзүнчө словарь, сөздүк ачып алып чогултуш керек да окуучу. Анан аны чогултканда дагы ар кандай түстүү ручкалар менен кооз кылып, сүрөттөрүн тартып, мындай көз карагысы келгендей кылып жазыш керек да. Мына терминдер менен иштөө. Канчалык көп термин билсе. Мисалы, ушул Гапар агайыбыздын гимназиясына мен барып келгенде, окуучулар акыл гимнастикасы деп 1 минутада ким канча термин айтат деген жарышуулар бар экен да. Мисалы үчүн бир окуучу кыз орус тилден 120 термин айтты. Мисалы үчүн орус тил болсо, грамматикалык терминдерди айтты. Ошондо глагол же причастие, причастный оборот деп, обстоятельства, ушул сыяктуу терминдер. Анан мен кызыгып ушул депричастие деген эмне деген суроону берип койдум атайын. Анан аны түшүндүрүп айтып берип атат да. Жөн эле атын жаттап алып эмес, ал эмне экенин билет экен. Ошол сыяктуу мына окуучулар канчалык көп терминдердин түшүндүрмөсү менен айтып бере алса, ошондо мына 1 класс, 2 класстан баштап 11ге чейин бүт темалардын терминдерин чогултуш керек да. Брайан Трейсинин бир тренингинде айтып атты эле, ушул адам канчалык көп сөз билсе, ошончолук жакшы ой жүгүртө алат деп айткан да. Анан ошондой эле математикадан, мына биздин сабактан канчалык жакшы окуучубуз ой жүгүртүшүн кааласа, математика боюнча ошончолук көп терминдерди билиш керек. Андан кийин 5-чи, кайсы гана класс болбосун, сандарды сан огунда жайгаштыра билүү. Мисалы, координатаны биз мына сызсак, ошондо сандардын мына эми терминдер менен иштеп атсак, сандардын баардык түрлөрүн айтып бериш керек да, эми балдарчы. Ошол эле мына бөлчөктөр 1,2/1, -5, -5,1 каерде жайгашат? Балдар ошондо сан огун биз сызып берип туруп, баардыгын ошо сан огуна жайгаштыра турган болсок, бала ошо жайгаштыра алабы? Сан мындай элестетүүсү барбы же жокпу? Жөн эле баягы эсепти механикалык түрдө чыгарта берсек дагы болбойт да. Муну пока бала ушул техникага ээ болмоюнча биз канчалык эсептерди чыгарта алып эмне кылалы, бат эле унутуп калат дагы, жаңы темаларды дагы өздөштүрө албайт да. Кийинкиси, так, даражалардын жадыбалын билүү. Ошондой эле көбөйтүүнүн жадыбалын билүүнү айттым, анан даражалардын дагы да жадыбалын болгондо, эми бул бардыгын эмес. Мисалы үчүн экини 8-чи даражасына чейин жаттатып койсок, 3-тү 5-чи даражасына чейин, мисалы жалпы республикалык тестте деле анчалык көп жаттатпайт да, то есть мындай келбейт дегеним өтө чоң сандардыкы. Анан окуучуларга мен даражалардын жадыбалын жаттагыла деп кичинекей эле таблицасын берем. Ошондо 2-ни 8-ге чейин, 3-тү 5-ке чейин, 4-түн 4-үнчү даражага чейин 5 куб, 6 квадрат, 7 квадрат, анан 25 квадратка чейин жаттап алат. Болду. Буларды жаттап алса, убактысы эконом. Экинчиден баягы мээсинде база чоңоюп атат.
Макулсуздарбы? Жаттатыш керекпи? Ким жаттаткандар барбы? Болсо комментарийге жазыңыздар ма, кызыктуу. Кийинкиси, булар мисал үчүн бул теманы биз кандай десем, бул техникаларды сразу бардыгын биринчи жолу берүү эмес, теманы өтүп атканда эле уже бул техника катары айтып койсок, ушуну мындай сен ойлонбостон мындай билишиң керек. Химиядан деле бизде айтат эле, ой, сен уктаганда ойготсок түн ичинде сунун формуласы H2O деп билишиң керек дегендей биле турган нерселер да. Ооба, рахмат асыл эжеке. Кайтарым байланышка чыгып атасыз. Жаттатыш керек сөзсүз. Ооба. Жаттатып. Кийинкиси. Андан кийин сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери билүү. Мисалы, ушул жерден мындай тажрыйба менен бөлүшсөм сиздер менен эффект берип атат да. Мисалы, сандардын бөлүнүүчүлүк касиетин көрсөткөндө, а, мисалы 10ду ажыратып атабыз да, 2-ге жөнөкөй сандар, анан курама сандар дегенди түшүнөт да балдар. Анан мисалы 10ду 2-ге бөлсөк 5, 5 5-ке бөлүнөт. Демек 10 деген саны 2 жана 5-тин көбөйтүндүсүнөн турат. 10 барабар 2 көбөйтүү 5 деп мен жазып берем. Анан 11-ди көрсөтөм, 11, ооба 11-ге бөлүнөт, болду 1-ге эле бөлүнөт. Демек бул жөнөкөй сан деп туруп, түшүндүңбү десең, ооба түшүндүм дей берет балдар. Бул түшүндүм дегени сиздин айтканыңызды уктум, бирок түшүнгөн жокмун дегенди түшүндүрөт. Балдардын түшүндүм деп айткан сөзү. Менин кабыл алышымда ушундай да. Көбүнчө баягы отличниктер эмес болсо, түшүндүңбү десе, түшүндүм деп айтканын ушинтип эле кабыл алсаңыздар болот. Анан тапшырманы мындай берем. Эми 10дон 20-га чейинки сандарды ажыратып кел. Окуучу отурат дагы, ажыратып келгенден кийин бир текшерем дагы, туура болсо ар бир санды жөнөкөй сан, курама сан экен деп ажыратып жазып келет. Андан кийин 20-дан 40-ка чейин ажыратып кел деп кайра жөнөтөм. Ал отуруп өзүн ажыратып аткыча мен экинчи окуучу менен отуруп иштей берем да. Бир моментте 25 окуучу менен иштей алам. Индивидуальный ушундай. Ар бир окуучу менен жекеме жеке эле иш алып барам да. Мен ушундай методика менен бир 5-6 жылдан бери өтөм. Общий теманы өтпөйм эч качан. Себеби мени түшүнбөй аткан окуучу класста бар экенин билсем, теманы өтө албайм да, сүйлөй албайм. Себеби мен теңдемени сүйлөп атсам, анан класстын жарымы теңдеме эмне экенин түшүнбөй атса, анда сүйлөп эмне кылам, жөн эле убакытты коротуп. Ошол түшүнбөй аткан окуучу эмнени билбейт. Мына ушинтип текшерип, сандын бөлүнүүчүлүк касиети. Андан кийин 100гө чейин ажыраттырам да. 100гө чейин ажыраткыча ал бир күн ажыратабы, 2 күн ажыратабы, ал сандарды көбөйтүүчүлөргө ажыратканда, 100гө чейин ажыратканда ар бир сан менен иштеп чыгат. Ал үйрөнүп алат. Үйрөнүп алгандан кийин бөлчөктөрдү кыскартуу темасына келгенде оңой эле үйрөнөт, оңой эле ажыратып салат да. Бөлчөктөрдү кыскартканда мына алымында бөлүмүн көбөйтүүчүлөргө ажыратасың, окшошторун чийип саласың деп эле көрсөтүп койсок, мына болду, сразу өздөштүрөт балдар. Башкача ыкмалардын баардыгын мен колдонуп көргөм. Көбүнчө окуучулар, двоечниктер, троечниктер муну кыла албайт. Бирок көбөйтүүчүлөргө ажыратууну кайра эстет, ошол аркылуу кылсак жакшы кылат экен да двоечниктер дагы. Эми көбүнчө мен ушул двоечник, троечниктер менен иш алып барган үчүн ушундай нерселер баягы база дейм баары бир. Андан кийин сандарды көбөйтүүчү, сандарды тегеректей билүү, эми тегеректегенди ооба. Анан арифметикалык амалдардын орун тартиби. Арифметикалык амалдардын орун тартиби, мисал үчүн биз балдарга айтып коебуз да, биринчи муну кыласың деп бир жолу сөз айтып койгон менен балдар кайра эле башка эсеп болсо кайра эле туура эмес чыгарып келе берет да. Ошондуктан биз сөзсүз муну дагы жаттатышыбыз керек да. Таблица сыяктуудай эле. Ошондуктан бул техникалардын катарына киргизип койгом. Анан эмеде искусственный интеллект менен ошо сүйлөшүп атам да, анан жаздым, ай, ушундай математиканы мындай техника анан логика деп ушундай экиге бөлүп койдум. Кандай туура элеби десем,
Ал жаңы бул эми жаңылык деле эмес болуш керек, эми кандай дейсең десем ооба, жаңылык деле эмес. Муну Америкада колдонулат, мындай нерселер бар деп атпайбы. Мындай эгерде туура ой жүгүп мындай окуучулардын талабы менен мындай ойлонуп эмнени билбей атат мындай ишти алып бара турган болсок, кайра эле ушул нерсеге келип калат экенбиз да. Анан ушинтип сурап отурсам, анан бир маалда айтты, ошол бүгүнкү күндө Steam деген баягы бар го, азыр үйрөтүлүп атпайбы, ошого эле келип такалып калат экен да кайрачы Steam. Анан Гапар агайыбыздын өзү да практика жолу менен тапкан акыл эмгегинин маданиятына келип такалып калып атат да кайра. Себеби акыл эмгегинин маданияты дегенде ушул негизин бөлүп алуу, суть. Өткөндө Гапыр агай менен бир жума Ошто жүрүп калдым. Ошондо мугалимдерге семинар өткөндө Гапыр агай айтып атпайбы, ай, китеп окубайсыңар, педагогиканы окугула мугалимдер. Силер мындай педагогиканын тонкостин сезбей атасыңар. Тонкостти сезбегенде окуучулар силерди укпайт. Ошо окуучу ойноп отурса, жалжактап отурса, телефон чукуп отурса сабак учурунда, ал силерге койгон баасы дейт. Я не хочу тратить свое время на тебя дегени дейт да. Сага мен убактымды короткум келбейт. Жалжактап отурабы, ызылдап отурабы, биз эй, тынч отур деп кыйкырабыз да биз. Чыгып кет. Бул бизге койгон баасы, ал балдар неосознанно билбей туруп. Ошол себептен биз аябай изилденип, анан балдарга керектүү нерсени берсек, баары бир чындыкка келе берет экенбиз да мына. Ошондуктан ушул нерселер бар да, бар эле нерселер, бардык темалар эле бар. Кайра эле ушуларга эле келе берет экенбиз да. Ошол себептен окуучу мындай текшерип, ар бир окуучуну диагностикадан өткөрүп, өзүнчө мындай барак түзүп алып эле, биринчи көбөйтүүнүн таблицасын билесиң, все, птичка. Андан буруш бөлчөккө айландырганды билесиңби, көбөйтүүчүлөргө ажыратканды билесиң. Билбесе, ошону өтмөйүнчө ошол темада отуруш керек да. Бир жума болсо бир жума. Хоть бир жыл болсо бир жыл, өтпөйсүңбү, өтпөйсүң. Бизде мисал үчүн мугалимдер эгерде ойгоно турган болсок, коом ойгонот да. Мисалы, биз эки коюп мектептен көчүрбөй кое турган болсок окуучуну, ошондо директорго сөз тиет, районного, мисал үчүн бир мектеп, эки мектеп, үч мектеп, төрт мектеп, беш мектеп окуучуларды көчүрбөй кое турган болсок, двойка эки коюпчу мисалы, анда ошондо ызы чуу болмок дагы, анан коом ошондо ойгонмок да. Азыр биз бардыгына эле үч коюп эле өткөрүп, эми менин башым оорубасын деп, ошон үчүн биз өткөрүп жибергендин айынан коомдо азыр ушундай чоң проблемалар пайда болуп калган да биздечи. Макулсуздарбы? Мен ушинтип ойлойм да негизичи. Же туура эмес сүйлөп атамбы? Туура эмес сүйлөп атсам, мына комментарийге жазып туруңуздар. Жок агай, андай эмес. Жаш экенсиң, эч нерсе билбейсиң. Жок деп жазсаңар да болот, макул эмес болсоңор. Эми кийинкиси мына карагыла. Кашаанын сыртына чыгаруу, кашааны ичине киргизүү, кашааны ачканды билүү. Бул дагы техника катары. Биз муну да кашаа ачылганда мындай ачылат да деп коюп эле анан. Жок, муну да отработка кылыш керек. 100-200 мисал чыгарыш керек буга. Окуучулар, кээ бир мугалимдер айтышы мүмкүн, эми китепте анча мисал жок да депчи, анан программабызда жетишпейт да деп, сааты да аз бөлүнгөн депчи. Бирок биз алар менен өзүбүздү чектебей, чындап эле балдарга мындай үйрөтөйүн деп ниет кылып, анан керек болсо баягы кошумча баягы кружок деп коет. Баары бир мындай кичине убактыбызды курбанчылык кылып, балдарды кошумча чакырып, анан күчтүү окуучуларды колдонуп, мисалы Гапыр агайыбыздын гимназиясында дагы ассистенттер деген окуучулар тобу бар экен мына. Муну мен дагы өзүм мындай карап колдонуп келет элем мурунда. Жакшы окуучу, билген окуучу, мисалы мен түшүндүрө албай калсам теманы, анда ошол жакшы окуган окуучу барып түшүндүрүш керек да. Себеби биздин сөз жетпесе, анда анын досунун сөзү жетиш керек да. Алар ушундай башкача айтып коет, өзүнүн тили менен сарас түшүнүп калат да. Ошон үчүн биз окуучуларды дагы колдонушубуз керек. Кандай дейсиздер?
комментарийге жазыңыздар. Андан кийин бөлчөктөрдү мына кашаны сыртына чыгаруу, ичине киргизүү, кашаны ачканды билүү дегенде, баягы кашанын сыртында минус болуп кала турган болсо, ачканда белгилер өзгөрүп кетет. Муну биз бир эле жолу айтып койгон менен окуучуларга жетпейт. Албетте 100 жолу практика кылып кайталаш керек. Ошондой эле боксер грушаны 100 жолу бокстап, 1000 жолу бокстап атып, колун отработка кылгандай эле биз дагы ушундай ар бир техниканы 100 жолу, 200 жолу эсеп чыгартышыбыз керек да. Анан окуучулар болсо мынтип айтат. Мисалы, менде мурунку жылдары китепте мисалдар аз эле. Аз болчу, анан ушул бир темага 10 эсеп, 20 эсеп болуп калса, анан ошону кайра кайталап чыгаар десең, окуучулар кайталап чыгарбайт да. Баары бир кайталап чыгарбайт булар. Ошондуктан китептин өзүнө эле ошол эсептин түрүнө 100гө жакын, 150гө жакын эсеп кылып койсок, бир эле эсептин түрүнө, анан ал ошонун баардыгын чыгарып бүткүчө үйрөнөт. Бул методика өзү негизи японский методологияда бар, кумон деген методология бар, ушул окуу борбору дүйнө жүзү боюнча бар. Бир эле, мисалы үчүн 1+2, 1+3, 1+4 деп кичинекейден баштап кошуу өйдө карай кете берет да, баягы башынан баштап үйрөткөндөчү. Жөнөкөй эле бир эле ыкманы бала үйрөнгүчөктү кете берет нарастающий узунчу. Ошондо баягы эсеп ушунча көп болгондо, анан баягы жетиштүү түрдө кайталаса үйрөнөт экен да бала. Андан кийин бөлчөктөрдү буруш, аралаш санга, жалпы бөлүмгө келтирүү, кыскартуу, бөлчөктөрдү кошуу, көбөйтүү, бөлүү, ушунун бардыгы өз-өзүнчө мына бир техника катары да. Себеби бөлчөк ушул бир өзгөчө го. Так, Гүлнар эжеке айтат, ооба, туура ассистент керек. Рахмат, кайтарым байланыш берип туруңуздар. Андан кийин мунун бардыгы мына азыркы бүгүнкү күндө биздин математика китептерибизди карасаңыз, аябай сонун түзүлгөн да. Мына мен бүгүн да кайсы 5 класстын китебинде карап отурсак, мурунку 5 класстар илгери мындай эсептер көп эле. Азыр болсо бүт баягы ОРТга, ЖРТга ылайыкташтырып, балдардын логикасы өссүн деп мындай ой жүгүртүү маселелер аябай көп, макулсуздарбы? Ошол анан бүгүн ошо карап мындай ичинен аябай жакшы нерселер жазылган, бирок тилекке каршы балдар негизги техникасы жок болуп атпайбы? 90% десем мен билбейм, жаңылышпайт болушум керек. Кыргызстан өзүнүн ОРТ, ЖРТнын орто баллы 124 балл болуп атпайбы? 124,7 деп өткөн жылкы балл, Алар элементарный ушу техникалары жок болгон үчүн берки жак кыйын болуп калып атат да. Ошондуктан биз жалгыз гана ошо мектептеги берилип аткан китептер менен чектелбешибиз керек. Аларды колдонушубуз керек. Алар жакшы, туура, аябай сонун жазылган. Бирок жетишсиз да. Өзүбүз дагы аябай көп эсептерди түзүп алып келип, балдарга кошумча чыгартышыбыз керек да. Өзгөрмөнү таба билүү, бул элементарный, ооба, өзгөрмөнү тапканды билүүдө американский методду колдонууну дагы аябай сунуштайм. Мисалы үчүн бизде 2 x - 2 барабар 4 болсо, биз x, то есть өзгөрмөлөр, то есть белгисиздер бир жакта, белгилүүлөр бир жакта болуш керек деп, анан -2-ни кашанын бул жагына алып өтсөк, +2 болуп өтөт деп үйрөтөбүз да биз. Бирок американский метод боюнча андай эмес экен. Мисалы үчүн бул x - 2 барабар 4 болсо, белгисиздер сол жакта, белгилүүлөр оң жакта болуш керек. Анда белгисиздер сол жакта болуш үчүн, сол жакта -2ден кутулуш үчүн мен +2 кылам, барабардын бул жагына да +2 кылам деп алып, анан ошол белгиден такыр адашпайт экен да. Ушул методика, американский методиканы колдонсок дагы аябай жакшы экен. Окуучуларга ушул методика менен үйрөткөндө теңдемелерден эч проблема жок, анан белгиден проблема жок болуп атат да. Андан кийин оң терс сандарды кошуп кемитүү, бул дагы аябай негизги проблема.
Оң сандарды кошуп кемитүүлөрдү, оң терс сандарды, бул координата сан огун колдонуп, ошол сан огу менен мына -4, -4кө -1 болсо -5 болот деп минус кылганда сол жака жылат, плюс кылганда оң жака жылат деп ушул сан огун колдонуп үйрөтө турган болсок, особенно мына айрыкча ушул двоечник, троечниктер үчүн аябай жардам берет экен, визуальный көрүнүп турат. Андан кийин пропорция кылып иштөөнү үйрөтүү. Пропорция өзү бар. Муну да техника катары кабыл алып, балдарга ушу буга дагы жүздөн эсеп чыгартышыбыз керек. Тилекке жараша, атайын мен ушул айтып аткан нерселерим боюнча ар бирине 100дөн, 150, 200дөн эсеп түзүп койгом. Сиздер менен дагы мен көрсөтүп бөлүшөм. Китеп дагы бар, даяр. Балдарга мындай кошумча үйрөткөнгө жакшы да, тренировка кылганга. Анан сөздөрдү санга жана арифметикалык амалдарга айландыра билүү. Бул уже 21-чи техника болуп атат. Мисалы үчүн эсе аз, эсе көп, га аз, анан дагы ушундай сөздөрдү арифметикалык амалдарга, сандарга айландырганды үйрөтүшүбүз керек да. Себеби балдар мисалы кече күнү бир бала, 4-класс бала бир мисал маселени чыгарыш керек да, анан маселени окуп чыгар деп биринчи бердим. Өзү арифметиканы аябай жакшы билет экен, мурун ментальный арифметика дагы барган экен. Анан маселени чыгара албайт, мындай чыгарып келиптир, анан условияларын баарын түзүп алып, анан мен сурадым да, сен эмнени чыгарып келдиң десем, мына деп жообун көрсөтүп атат. Эми анан ушул биринчи сүйлөмдү окуттум да, жөн эле окутуп туруп ар бир сөзүнүн маанисин сурадым да, түшүнбөйт. Экинчиден анан айттым, ушул эки сөздү оку дедим. Бир сүйлөм турат да, маселе. Ушул бир вагон, бир вагонуна, поезддин вагондорунда, 3 вагонунда 120 адам бар. Анан ушундай 3 вагонуна 120 адам теңме тең бөлүнгөн болсо, 10 вагонда канча адам болот деген тапшырма экен да. Анан поезддин сүрөтүн тарт деп айттым, мына элементарный эле. Анан чочуп кетти. Эмне кантип эле мен эмнеге тартышым керек депчи. Себеби антип чыгарып көргөн эмес да эч качан. Көбүнчө мугалимдер мындай ойлойт экенбиз да биз. Поезд десек эле ал поездди элестетет депчи. Кээ бир балдар элестете албайт даже ошону. Макул, поездди элестетсин, бирок вагон деген сөздү билбейт экен ал. Ошондо поезддин сүрөтүн тарт десем, поездди тартты, бирок вагонун кошо тартты да. Ана мен сурадым, монусу эмне десем, бул поезд эле деп койду да. Ушул вагон болот десем, ушул вагонбу деп таң калып атат да, сүрөтүн тартып. Анан давай бөлүштүрүп чык. Ушу 120 адамды ушул 3 вагонго бөлүштүрүп сүрөтүн тартып чык, тоголоктоп чык десек, анан ошентип анан эсепти чыгарды да, анан түшүндү. Мына ошол бүгүнкү күндө STEAM деп атпайбызбы? Ошол маалыматты бир формадан экинчи формага айландыра билүү жөндөмдүүлүк. Ошондо баягы жазылып турган маалыматты сүрөткө айландырып атат да. Сүрөткө өзү тартты. Эми кийин ал ошол эсеп чыгарганда уже мээсинде элестетет. Биринчи абстрактуу ой жүгүртүүгө эле биз басым жасай беребиз да. Биз биринчи конкреттүү ой жүгүртүүсүнүн үстүндө иштеп алалы. Бүгүнкү күндө ушундай нерселер бар. Кыскача ушундай, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкүгө бүттү. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Жаккан болсо да комментарийге жазып, ооба болот, жакшы ушундай деп колдоп турсаңыздар да жакшы болот. Эми бул мен айтып аткан нерсенин бардыгы эле ачылыш деле эмес, бул кадимки эле күнүмдүк мугалимдин сабагынан да. Плюс мындай бир жаңылык, кандай бир методика дейинби, эмне дейбиз, пайдалуу жагы бар бекен, бир кыскача жазып коюңуздар. Азыр бир 3 минутадан кийин эфир бүтөт. Анан WhatsApp'тан дагы кааласаңыздар улантсак болот. Анан ушу сабак боюнча дагы записин да мен сактап коем. Пикириңиздерди WhatsApp группага бөлүшүп койсоңуздар суранычы. Себеби азыр группада көп мугалимдер уктап атат, анан сиздердин пикир
Эңиздерди жазып койсоңуздар, алар дагы окуп алып, ушундай турбайбы ана видеону көрүшөт, анан ойгонот да акырындан. Так, 100дөн эсептериңиз китеп болуп чыктыбы дейт. Ооба, китеп уже мен 6-7 жылдан бери ортого балдарды даярдайм да. Жок, канча, 6-8 жыл болду. 2016-дан бери, 8 жылдан бери. Жылда ушуларды балдар менен иштеп, анан көбөйтүп жылы отуруп, азыр быйыл көп болуп кеткен эсептерчи. Жүздөн бар, ооба, ар бир тема. Мисал үчүн, ондук бөлчөктөрдү бөлүү боюнча ондук бөлчөккө бөлүү, ондук бөлчөктү бүтүн санга бөлүү, анан бүтүндү ондукка бөлүү деп 3кө бөлүнгөн, ар бирөөнө жүздөн да, ушундай. То есть ар бир теманын ичинде ар бир нюансына жүздөн түзүлгөн да, аябай уже чоң болуп кеткен да. Так, эң сонун кеңештер үчүн рахмат, Асыл эжеке, рахмат. Китеп канча сом турат дейт. Китепте азыр акыркы баасы 350 сом болчу. Анан быйыл дагы эми чоңоюп калды кичине, азыр бирок биз типографияга бере элекпиз. Типа ошол 350ден 500гө чейин мындай да, баасы ушундай болуп турат. Анан QR коддору менен жооптору дагы бар. Бүт мындай иштегенге жеңил да, жакшы. Именно бул ОРТга даярдоого атайын. Анан негизи эле баягы китептерге кошумча кылып, жардамчы катары кылып колдонсо болот. Буюрса мен да көрсөтөм сиздер менен. Так, алуу боюнча аны дагы сүйлөшөбүз. Азыр жаңы версиясы чыкканда ошол тууралуу ошону эле алсаңыздар жакшы болот, эскисине караганда. Так, макул, анда рахмат. WhatsApp'ка жазып коюңуздар пикирлериңиздерди, сураныч. Бир пикир болсо дагы бул биз үчүн маанилүү. Башка мугалимдерди дагы акырындан ойготолу. Мейли, саламатта туруңуздар. Чоң рахмат.